Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Mınal жерде Subhanallahi wa ma ana minal mushrikinde дағы bir mani. Мурун айтып өткөндөй, кээде иман келтирип да анча-мынча жали хафи ширкке аралаштырып кетет. Ошондуктан толук ширктен өзү мындайча айтканда бараатын жарыя кылып атат, айтып атат, мен тиешем жок ширкке деп. Кыскасы айтканда мааниси мындай. Адамдар, мен өзүмө чакырбаймын. Мен деле силер катарымын. Алланын колумун. Демек, өзүмө чакырып, силерди мындайча айтканда ширкке аралаштырбаймын деген кеп. Албетте пайгамбар катары пайгамбарчылыкка чакырышы мүмкүн, бирок мага сыйынгыла деп чакырбайм. Эми ушундай ааламды мээрим рахматы өзүнө чакырбагандан кийин жөнөкөй же бир баатыр, жөн дүйнөдө не деген авлия болуп кетпесин асманга учкан, ал өзүнө чакырганга кандай укугу бар? Өзүнө чакыруу деген сөздү түшүнүп алайлы, өзүнө сыйынганга чакыруу. Ошондуктан биз чакырганда Алланын элчисине эле чакырабыз. Алланын элчиси чакырганда Аллага чакырат жана өзүнө эргешип, ошо көрсөткөн жолунда ибадат кылууга чакырат. Өзүнө ибадатка чакырбайт. Иса пайгамбар дагы өзүнө ибадатка чакырган эмес, христиандар айткандай. Ага сыйынганга жок, кыямат күнү Алла Таала сурайт: Иса, сен апаң экөөң элдерди бизге сыйынгыла деп айттың беле? Иса пайгамбар айтат: Я Алла, сен билүүчүрөксүн. Сен билесиң мен жүрөгүмдөгүн, мен билбейм сенин затыңдагыны. Мен андай деп чакырган эмесмин. Мен айтып айткан эмесмин. Алла деле билет, бирок эмне үчүн айтып атат? Элдер билсин. Мына ошо адамдардын бардыгына итмамул худжа, худжатты толукташ үчүн бардыгы угуп алсын. Бул ушу кудайлыкка өзүнө чакырган эмес. Бүгүнкү күнү Иса пайгамбарды Кудай деп неме кылып, жок Кудайдын баласына деп чакыруу анда туура эмес кеткен. Ушунун негизинде Мекке мушриктеринде кичине шубха болуп калды. Алла Тааланын пайгамбары, элчиси, ал инсан болбош керек. Не болуш керек? Периште болуш керек. Ушуга жооп кийинки аяттан келип атат. Биз сенен мурда вахий жибергенибиз эркектерге гана, адамдарга гана. Эки нерсе бар. Биринчи периштелерге эмес, адамдарга, экинчиси адамдардын арасынан аялдарга эмес, эркектерге. Өз чын-чынында адамдарга үлгү болуп, жашоосу менен үлгү болуп көрсөтө турган ал адамзат болуш керек да. Ошондуктан Алла Субханаху ва Таала адамдарга периштени пайгамбар кылып жиберген эмес. Анткени адамдар кийин айтышы мүмкүн: мен болбой эми периште да. Нурдан жасалган. Bunun kacetteri yok. Bu da nefs degen yok. Ошондуктан Алла Субханаху ва Таала адамдардан пайгамбар кылып жиберген. Бул бир. Албетте жалпы адамдардан өзгөчөлөнүп, Алла Субханаху ва Тааланын вахийсине, пайгамбарына лайыктуу болгон ал пайгамбарлар, ал деле адамдардан катарында. Бардыгы эле адамдардын катары. Мухаммад пайгамбарыбыздан тартып Адам алейхиссаламга чейин жогору барайлы, канча пайгамбар болсо бардыгы адамдар эле. Ошол эки көз, аларда дагы нәфс бар, аларда дагы жүрөк бар, аларда дагы кажет бар, аларда дагы муктаждык бар. Алар деле ичет, алар деле жейт, алар деле ушундай бардыгы адамдар. Бирок билип коелу, жөнөкөй адамдардан эмес ал. Алла тандаган адамдар. Пайгамбар адамдын аракети менен, кыймылы менен, же бир шайлоо добуш болуш менен пайгамбар болбойт. Бу Алла Субханаху ва Таала кимди дайындаса ошол пайгамбар болот. Мисалы, бардык адамзат биригип ушул пайгамбар болсун дедик. Азыр 7 миллиард адам жашайт, бирөөнү пайгамбар деп тандадык дагы, бирөө да каршы эмес. Ал пайгамбар болбойт. Жараткандан болот ал пайгамбар. Бул биринчиси. Экинчиси,
Алла субханаху ва тааля өзүнүн бенделеринин кимди ылайыктуу көрсө ушул ишке тандайт да. Жана бул ушул тандоо өзгөчө камал сыфаттардын негизинде болот, жалпы адамдарда табылбаган. Алла субханаху ва тааля дагы данышман, ошо адамдардын кимисин пайгамбар кылам дегенде, ал пайгамбардагы сыпаттар, ичиндеги болгон касиеттер жөнөкөй адамда табылбаган улуу жогорку касиеттер бар. Ошо негизинен Алла субханаху ва тааля пайгамбар кылып тандап, анан элчилик милдетин жүктөгөн. Кийинки аяттарда адамдарга эскертүү болуп атат. Алла субханаху ва тааланын чакыруучусу пайгамбардын жолдомолоруна каршы чыккандарга Алла тааланын азабын чакыргандар алар. Демек караңыз, кимде ким Алланын элчисине каршы чыкса, Алланын азабын чакыруучу болот экен да. Алланын азабын чакыруучу. Ошолорго эми айтат: "Афалам ясиру фил ард фаянзуру кейфа кана акибатул ладина мин каблихим". Алар кичине кыдырып, нары бери жүрүшпөйбү? Жерде кыдырып көрүшпөйбү? Анда мурунку коомдордун абалдарына көз салышпайбы? Кандай болду алардын акыбети? Деп эскертүү берип атат. Себеп Нух алейхиссаламдан тартып Мухаммад алейхиссаламга чейин ар түрдүү учурларда, замандарда коомдор каршы чыккандыктан Алла субханаху ва тааля ар кандай азаптар менен азаптаган. Жерди жуткуруп берген, катуу шамалдар менен, асмандан от жаадыртып берген учурлар болгон. Макулбу? Өрттөнүп кеткен өтө катуу түрдүү азаптар. Вот ошолорго эми айтып атат, карабайбы дейт. Акырында айтат: "Валадарул ахирати хайрул лиллазина тақау афала тaqilun". Ахиреттин жайы Кудайдан корккон адамдар үчүн бул эң жакшы. Эмне сиздер акыл жүргүзбөйсүңөрбү дейт. Бул жерде ахирет эми кыйла жакшы дегени, эмне үчүн акыл жүргүзбөйсүңөр? Дүйнөдөгү жашоо бир канча саналуу күндөрдүн рахатын үчүн ахиретти дайымый, түбөлүктүү, толук неаматтары бар. Ошолорго үстөмдүк бербейсиңерби деп. Мындайча айтканда турган 3-4 күндүк дүйнөгө түбөлүктүү ахиретиңерди бузбагыла деген сөз да. Биз ушуну билип коелу туугандар. Биз дайыма ушуну эстешибиз керек, билишибиз керек, эскеришибиз керек. Алла Таала инсанды түбөлүк үчүн жараткан. Өлүм мына жерде жакын эле алчы. Өлүм жакын эле. Өлүм менен ушул ойдон бүттүү эмес да. Инсан туура биз эзелтен эмеспиз, бирок бизди түбөлүк үчүн жараткан Алла Таала. Түбөлүк бейиште болот, же түбөлүк инсан дозокто болот. Эми түбөлүк менен утурумдукту салыштырып болбойт. Бир тамчы менен океанды салыштырып болот. Бирок түбөлүк менен утурумдукту салыштырып болбойт. Бу дүйнө утурумдук дүйнө. Ушу утурумдук дүйнөдө 2-3 күн акча, 2-3 күн үчүн, 4-5 сом акча үчүн түбөлүктүү ахиретиңди бузба, түбөлүктүү ахиретиңди кыйратпа, өрттөбө деген сиздерге, бизге бул бир эскертүү. Ошон үчүн афала тaqilun, ахирет сиздерге жакшыраак Алла Таала айтып атат. Бу дүйнөдө адамдар ачка деле өтө берет, кээде кийим жок деле өтө берет, ооруп деле өтө берет, бала чакалуу болбой калып деле өтө берет, бийликке жетпей калып деле өтө берет, азыраак жашап деле өтө берет. Ар кандай. Ошого Алла субханаху ва тааля "Вала дарул ахира хайрул лиллазина тaqau", такыбалыкты тандаган адамдарга баары бу дүйнө ахирет жакшыга депчи. Ахирет тиги жа дүйнөсү жакшы деп. Ушуга акыл жүргүзбөйсүңөрбү деп атат. Эми эркектерден гана пайгамбар дегенге келейли. Имам Ибн Касир рахматулла алейх алымдардын көпчүлүгүнүн сөзүн айтып, жумхур улама деп коебуз. Алла Таала эч бир аялды пайгамбар, наби же расул кылып жиберген эмес. Кээ бир алымдардын сөздөрү бар экен, аялдарга байланыштуу пайгамбар деп айтышкан экен. Кыскасы эми ислам дүйнөсүндөгү көпчүлүк алымдар эркектер гана дегенге биз макулбуз да. Бирок анча-мынча алымдарыбыз дагы айткан экен, эмне деп? Аялдардан деле пайгамбар
болот деп. Мисалы, Ибрахим алейхиссаламдын аялы Сара энебиз радыйаллаху анха, Hazret Musa aleyhisselam'ın apası radıyallahu anha, Hazret Ummu Maryam enemiz İsa aleyhisselam'ın enesi, ушул 3 ayal toralı Kur'an-ı Kerim'de ушундай сөздөр айтылынат. Алла Тааланын өкүмү менен периштелер алар менен сүйлөшкөн, кушка бар угузган, же өзүнө илахи Алла Тааланын ушу кудайлык вахийси келген деген сөздөр менен аталгандыктан, будан маалым болот, буларга да ушу пайгамбарчылык берилген окшойт деп кээ бир алымдарыбыз айткан да. Бирок көпчүлүк алымдарыбыз бул аяттардан ушул 3 аялдар тууралуу айтылгандыгы, бул 3 аялдын улуктугу, даражалары, жөнөкөй аялдар эмес экендиги ушул жөнүндө маалымат берилип атат. Алла Тааланын алдында өтө улуу даражага ээ. Бирок бул сөз ушинтип илхам деген, вахий деген сөздөрдүн бардыгы туугандар пайгамбарчылыкты сабит кылыш үчүн жетиштүү эмес. Мындайча айтканда алар пайгамбар жана пайгамбарчылык жоопту аткарган, башкаларга мындай кылган дегенге бул жетиштүү эмес. Ошондуктан аялдарга баягы 3 аяттагы азыркы 3 аял тууралуу келген аяттардын бардыгын алардын тавили буларга даража Алла субханаху ва таала берген деп гана аталат. Албетте Сара энебиз менен Муса алейхиссаламдын апасы тууралуу булардын аты жөнү айтылбайт. Ошондой эле Фираундун аялы Асия энебиз боюнча дагы аттары аталбайт. Аял деп эле келет. Пайгамбарыбыз буну тафсирлеп берген. Бир гана Кур'ан-ы Каримде аял заттын аты ал Мариям энебиздин гана аты аталат. Мариям деп өзү сүрө дагы бар. Бунун атын деле атабайт эле Алла субханаху ва таала. Бирок христиандар Мариям энебизди Алланын аялы деп жала жапкандан кийин, ошондон Алла субханаху ва таала улам бул энебиздин атын толук атаганга туура келип Кур'анда айтты. Болбосо Кур'ан-ы Каримде эркектердин гана аттары аталат. Кур'ан-ы Каримде себеп аялдардын аты, аял өзү катын деп бизде айтып, фарс тилинде хатун деп мааниси кандай, баягы катып, жакшынакай жашырып, аялдардын аттары да жашыруун, өздөрү өңдөрү да жашыруун, кимге махрам болсо аларга ачык, намахрам бардыгы жашыруун, ушулардын үнүнө чейин, өзү көрүнбөсө дагы үнүнө чейин, макруh деп келгенге чейин келет, азан айтуусу жана башка нерселерди кылууда маселеде. Ошон үчүн бул аттарын аталуусундагы Алла Таала Кур'ан-ы Каримде бир аз жашырып Мариям энебиздин гана атын атаганы себеби ушул. Экинчиси, аятта Ахлил Кура деп келди. Ахлил Кура деген кыштак ээлери. Бунда маалым болду Алла Таала өзүнүн пайгамбарларын көбүнчө шаарларда, ушу чоң адам көбүрөөк жашаган кыштактарда жиберчеле. Айыл, жайлоо, ошо окшогондордо пайгамбар жибербеген эмес. Демек пайгамбарларды Ахлил Курага жөнөткөнүбүз деген мааниси ушул. О бир жайлоодо жашаган азыраак адам жашаган жерлерге Алла субханаху ва таала аларга пайгамбар жок жиберген эмес, мындай көп жашаган адамдарга жиберген. Албетте пайгамбарлар аларга дагы барып даават бергендери аталат. Subhanallah wa bihamdihi.